Достор, бүгүн Тоолуу Карабакта согуш аяктады. 30 жыл созулган согуш Армения менен Азербайжандын ортосундагы согуш бүгүнкү күнү Азербайжандын жеңиши менен аягына чыкты. Эми бул нерсе бизге кандай сабак болуш керек? Чек ара маселелеринде өтө кылдаттык менен, өтө бир сабырдуулук менен чечсе болот экен. Бул канча 30 жылга созулса дагы, 50 жылга созулса дагы, эгерде азыркы учурда мисалы үчүн алыбыз жетпей баратса, анда бул сүйлөшүүлөрдүн баарын заморозка кылып, токтотуп, даярданып, экономикабызды күчөтүп, адамдардын билим деңгээлин көтөрүп, аскердик күчүбүздү жакшылап бир жогорулатып, сапатын көтөрүлгандан кийин мындай маселелерди толугу менен өзүбүздүн пайдабызга чечип алса болот экен дегенди билдирет. Бирок чек ара маселелерин чечкенде эң биринчиден бул адамдардын өмүрүнө, адамдардын ошол мал мүлкүнө зыян тийгизбегендей кылып чечкенди үйрөнүшүбүз керек. Ошону эң биринчиден көз алдыбызга алышыбыз керек. Анын үчүн эң биринчиден ошол эки өлкөнүн ортосундагы комиссиянын туруктуу иштөөсүн эки мамлекет тең камсыз кылыш керек. Эгерде биздин ошо тарапташ эмес, ушул биздин противоположный, биздин ошо карама каршы болгон каршыбыздагы ошо мамлекет эгерде өз тарабынан ошондой иштерди жүргүзбөсө дагы, биз өз тарабыбыздан ошол комиссиянын иштөөсүн туруктуу камсыздап беришибиз керек. Ал жерге өтө билимдүү, патриот кишилерди туруктуу ошолордун айлыктарын төлөп берип, шарттарын түзүп берип, бир офис ачып берип, ар дайым ошол жерде документтерин баарын сактап, күн сайын изилдеп, тарыхты изилдеп, документтерин баарын изилдеп отурган топтун жумушун туруктуу бир түзүп беришибиз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ар дайым сүйлөшүүлөрдү токтотпой уланта беришибиз керек. Анткени эртеңки күнү бийлик алмашса дагы, ошол бир директив менен, бир указ менен ошол жанагы биз тараптан түзүлгөн комиссияны эч качан жойбой, ар дайым ошол туруктуу иштеп туруусун мыйзам чегинде, мыйзам менен бекитип коюшубуз керек дагы. Бийлик алмашкан күнү дагы ар дайым ошолор биринчи мындай маалымат булагы болуп, алардан маалымат алып турушубуз керек. Ошонун негизинде иш аракеттерди, саясатты жүргүзүшүбүз керек. Анан ушул коңшу өлкөлөр менен диалогду эч качан үзбөй, бийлик алмашса дагы, эмне болсо да эртеңки күнү ар дайым сүйлөшүүлөрдү улантып, 1 метрден болсо дагы, күнүнө 1 метр болсо дагы тактап, дароо такталган жерлерге барып, чек ара ошол кашаларын коюп кетишибиз керек. Эгерде аябай татаал болгон бир участоктор болсо, анда ошолорду берип салганга, сатып салганга шашылбай, аларды ошону заморозка кылып, нейтральный бир зонага айлантып, демилитаризированный мындай аскер болбогон бир зонага алмаштырып, ал жерден кааласа аркы коңшунун дагы элдерин ар жакка көчүрүп, биздин жарандарыбызды бер жакка көчүрүп, ошол жерди мындай спорный территория, нейтральный территория бойдон калтырышыбыз керек. Анан кийин дагы бир мүмкүнчүлүгүбүзгө жеткенде чечишип алабыз деп. Эгерде ушул кээ бир президенттер болот, кээ бир өлкөлөр болот, такырымда кепке келбеген, өзгөчө ошо диктатордук режимдер, көздөрүн май басып калып, эл менен эсептешпеген, өзүнүн ошол бийлигин сактап калуу үчүн ар кандай ошо кан төгүүлөргө чейин, ар кандай мындай сырткы агрессияга чейин барганга даяр болгон диктаторлор бар. Ошолор мындай кепке келбейт, сөзгө келбейт, договороспособный эмес. Ошолор менен эгер эртеңки күнү күрөшүш үчүн, эгер такыр ошо дипломатиялык жолдор бүтүп кала турган болсо, анда тилекке каршы ошо айла жок, ошо аскердик күчкө аскердик күчтү колдонгонго аргасы болобуз. Ошон үчүн биз буга даярданышыбыз керек. Анын үчүн ошол эле баягы эле реформа, экономикабызды өнүктүрүү, мигранттарды кайтарып келүү, инвесторлорду алып келүү, жумушчу орундарын түзүп берүү, салыктарды төлөө деген бардык реформалардын баарын жүргүзүп, аскерибизди күчтөндүрүп, жаңы технологиялар менен камсыздап турушубуз керек. Бүгүнкү тема достор ушул. Армения менен Азербайжан ортосундагы 30 жылдык жаңжал чечилип, анан биз үчүн аябай бир чоң сабак болуш керек. Ушундан күтүп дагы сабырдуулук менен ушу чек ара оор маселелерин чечсек болот экен деген бир тыянак. Рахмат.